Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Достор, биздин каналда ден соолукка байланыштуу көптөгөн видео чыкты. Ашказанга байланыштуу, боорго, мээге жана башка органдарга байланыштуу. Бош убактыңарда көрүп коюп тургула жана тетрадь ачып алгыла жаңы билген нерселериңерди жазып алып турганга. Анда эмесе бүгүнкү видео бөйрөк жөнүндө болот. Бөйрөккө керек азыктар жөнүндө болот. 1 жыл мурун бөйрөккө зыян алып келген азыктар жөнүндө айтып бергенбиз. Андан кийин бөйрөккө пайдалуу азыктардын тизмесин жарыялаганбыз. Бүгүн дагы бөйрөккө керек, бөйрөктүн жакшы иштешин камсыздаган азыктардын тизмесин улантабыз жана бир нече баалуу кеңештер болот. Бөйрөккө бул азык пайдалуу деп айтып бүтүп калбастан 2-3 ай сайын маалыматтарды толуктап турабыз. Негизинен башында бөйрөк жөнүндө маалымат берип коелу, балким кээ бирөөлөр бөйрөк эмне кызмат аткарарын билбейт чыгар. Ар кандай адамдар болот эмеспи? Бөйрөк биринчиден организмди уулуу заттардан сактайт. Уулуу заттар канга кирип кетиши мүмкүн, сырттан келиши мүмкүн, тамак аш менен жана башка. Ошол уулуу заттардан тазалайт. Ашыкча суюктукту чыгарат. Кальций, фосфор жана витамин Д'нын зат алмашуусуна катышат. Артериалдык кан басымды нормада кармап турууда жана башка. Башкача айтканда, жеген тамак аштарыбыздан пайдалуусун организмге жиберет, зыянын сыртка чыгарат. Бөйрөктүн начар иштеши бул адам организми үчүн катастрофа. Бөйрөк жөнүндө кызыктуу фактылар. Бир суткада бөйрөк 2000 литрге чейин канды фильтрден өткөрө алат. Бирок адам организминде орточо эсеп менен 180 литрге чейин кан бөйрөктөн фильтрленип өтөт. Кандын жалпы көлөмү суткасына 35 жолу бөйрөк аркылуу өтөт. Бөйрөктөгү капиллярлардын жалпы узундугу 25 километрди түзөт. Капиллярлар деген бөйрөктөгү кичинекей түтүкчөлөр. Бир эле бөйрөк 1 миллионго жакын фильтр элементтеринен турат. Оң жактагы бөйрөк сол бөйрөккө караганда кичине оорураак келет экен. Мына ушундай кызыктуу фактылар бар экен, буларды да билип алуу ашыктык кылбайт. Бөйрөк ооруларынын себептери көбүнчө учурларда диабет же жогорку артериалдык басым болушу мүмкүн. Негизи, эгер кокустан бөйрөгүңүз ооруп жатса, биринчи ирет өзүңөр дарыланып баштоонун алдында дарыгерге көрүүнү сунушталат. Андан кийин анын кеңештерине жараша тамак ашыңызга бөйрөккө керектүү азыктарды кошуудан баштасаңыз болот. Негизи биз кыргыздар көп учурда эч кимден сурабай эле өзүбүз дарыланып баштайбыз. Ошондой эле туура эмес тамактануу, туура эмес адаттар бөйрөктүн ооруларын пайда кылышы толук мүмкүн. Ошондуктан бөйрөк оорусун байкасаңыз, биринчи ирет сөзсүз дарыгерге кайрылыңыз. Адистер бөйрөк ооруларынын кээ бир учурларында, бардык учурунда эмес, кээ бир учурларында натрий, калий жана фосфор курамында көп азыктарды азайтууну сунушташат. Анткени бөйрөк алсыз болуп турган кезде жогорудагы айтылган заттар бөйрөккө нагрузканы чоңойтуп, кан басымга дагы таасирин бере алат. Кийинки азыктар бөйрөк ооруган, алсыз болуп турган кезде бөйрөккө чоң жардамын тийгизет жана бөйрөктөн сырткары башка ички органдарга дагы пайдалуу. Биздин каналга катталууну унутпаңыз, жума сайын бизде ден соолукка байланыштуу видеолор чыгып турат. Жумуртканын агы, яичный белок деп коет, кээ бирөөңүздөр билет болушуңар керек. Жумуртканын агы холестериндин деңгээлин көтөрөр. Бирок Американын Мичиган медициналык университети начар холестериндин деңгээлин түшүрөрүн аныктап чыгышкан. Ал эми жакшы холестериндин деңгээлин көтөрөрүн. Андан сырткары жумуртканын агы, белогу ар кандай бөйрөк оорулары менен ооругандарга жардамы чоң экенин аныкташкан. Мисалы, диализ болгон учурда биздин организм белокко муктаж болот, ошого дагы жардамы чоң. Ашкабак жөнүндө өзүнчө жеке ашкабакка арналган видеобуз бар, ал жактан ашкабак жөнүндө толук билип алсаңыздар болот. Ашкабак бөйрөктөргө дагы жакшы жагын тийгизет. Ашкабак өзү аз калориялуу азыктардын катарына кирет. Витамин жана минералдарга бай. Ашкабак пайдасыз бөйрөктө таш пайда кылчу керексиз туздарды айдап чыгуу касиети бар. Ошондой эле каротин көп. Алар бөйрөк ооруларынын пайда болуусунан сактайт жана ашкабак зар айдоочу касиетке ээ. Ошондуктан бөйрөктөр үчүн пайдалуу. Ашкабакты сок түрүндө жасап ичсеңер дагы пайдалуу, бирок сок жасап ичкенде тамактанууга жарым саат калганда ичип коюңуз, ошондо пайдасы көбүрөөк болот. Кийинки жашылча жемиштер. Жашылчалардан баштайбыз. Мисалы, шпинат, брокколи, петрушка, селлерей дегендер. Бул жашылчалар антиоксиданттардын булагы болуп берет.
Организмдин ошондой эле ички органдардын клеткалары жаңыланганга чоң салым кошот. Ошолордун ичинде бөйрөк дагы бар. Ошондой эле булар менен салат жасап калсаңыз, күн караманын майынын ордуна олив майын кошуу сунушталат. Анткени олив майы моно каныккан майлуу кислоталардын булагы. Булар бөйрөктөр үчүн өтө пайдалуу. Андан сырткары петрушка жана сельдерейдин курамында эфир майлары дагы бар. Алар таштарды эритүүчү касиетке ээ. Жер жемиштерден бөйрөккө эң пайдалуулары булар сабиз жана болгар калемпири. Калемпирлердин бардык түрү эмес, жеке болгар калемпири пайдалуу. Аларда А витамини көп. Жана ошондой эле жемиштерден алма. Алма антиоксиданттарга бай. Алар бөйрөктү жабыркоодон сактайт жана бөйрөктүн клеткаларынын иштен чыгуусунан дагы сактап турат. Ал эми ит мурун, шиповник деп коет. Ит мурунда С витамини көп. Алар жыныс сара чыгаруу системасындагы инфекциялар менен күрөшөт. Бөйрөк ооруган кезде тузду көп колдонуу сунушталбайт достор. Негизи эле тузду бөйрөк оорубаса деле аз колдонгула. Ошондой эле бөйрөк ооруган кезде кандагы шекердин деңгээлин калыбына келтирүү керек жана артериялык басымды дагы. Тамак аштардан өтө белогу көп тамактарды жебегенге сунушталат. Анткени белок көп тамактарды көп жесек, бөйрөккө нагрузка чоңоет. Белогу көп тамактарды такыр эле жебегиле деп айтпайбыз, бирок белок керек биздин организмге. Бөйрөк ооруган кезде өтө көп аша чаап жебеш керек. Кийинки ашыкча салмак. Эгер ашыкча салмагыңыз болуп, ошол эле учурда бөйрөгүңүз дагы ооруп жатса, ашыкча салмактан арылуу бөйрөккө пайдасын тийгизет. Бул учурда жеңил гимнастика, жеңил нагрузкадагы көнүгүүлөрдү жасап турсаңыз болот. Жана аякы спирт ичимдиктерин таптакыр колдонбоңуз. Спирт ичимдиктери бөйрөктөрдү талкалайт. Тамеки чегүү дагы ушунун ичинде. Анткени тамекиде дагы уулуу заттар бар. Ал уулуу заттардын бардыгын жеке бөйрөк тазалайт. Мына ушундай достор. Бөйрөккө зыян азыктардын тизмесин дагы чыгарганбыз. Ал видеобузду дагы көрүп коюңуз. Бул видеону абдан сонун толуктап турат. Сиздер менен баягы эле Ден соолук YouTube каналы болду. Кийинки видеолордон жолукканча сак саламатта туруңуз.